Нарын районунун Куланак айылынын тургуну Рая Жумалиеванын көп жылдан берки түйшөлкөн көйгөйү кайын энесине мураска калган турак жайды өз наамына өткөрө албай убара. Анткени апасы кезегинде кесиптик окуу жайда эмгектенгендиги үчүн берилген кызматтык турак жай менчикке өткөн менен документтери жок. Кайненемдин өлгөнүнө 30 жылдан ашты, 32 жыл болду. Анан ошол иштеген жерден неме алып, там алып ошол тамда жашаганбыз. Эч документ жок андан бөлөкчү. Анан ошол документ бар деп эле жүрө берем, документ ала албай ошон үчүн силерге кайрылып атабыз. Каармандын суроосуна айылга келген адистер тобу жооп берип, мыйзамдаштыруунун жолу түшүндүрүлүп берилди. Турак жай каттоосу боюнча кадастрдын өкүлү келген. Ошол кадастрдын Юстиция министрлиги тарабынан учурда өлкөнүн бардык облустарында тилектештик автобусу айыл аймактарды кыдырып калкка жеринен кеп кеңештерди беришүүдө. Салык, жарандык абалдын актыларын каттоо кадастр мекемеси, юстиция башкармалыгынын адистери, жактоочулар, социалдык фонд, социалдык өнүгүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери бүгүн Нарын районунун Куланак айылында болушту. Элеттиктер түйшөлгөн суроолоруна жеринен жооп алышты. Басымдуу бөлүгүн кыймылсыз мүлккө байланышкан маселелер түздү. айтып атканда жер маселеси. Ошо кыймылсыз мүлктөрдү каттоо маселеси экен. Анан кийин адвокаттардан жардам сурагандар бар экен. Жанакы метиркеси жок, туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү жок балдарды, ата-энеси чет өлкөдө жүрүп документ албай калган балдардын маселелери аябай көйгөй экен да. Кыдыруунун жыйынтыгы кыдырып бүткөндөн кийин жана кайтарым байланыш деп коет да бизде. Ошо кайтарым байланышты соц кызматкерлерине жүктөлгөн. Ошо биздин юстиция министрлиги жана инициативалар биргелешип кайтарым байланыш болсун деп ошо кайтарым байланыштан кийин анан кийин жыйынтыгын чыгарабыз да. 3000ден ашуун калк жашаган Куланак айыл өкмөтүнүн курамы 2 айылдан турат. Учкун жана Куланак айылдары райондогу калкынын саны көп айылдардын катарында болгондуктан тургундардын укук маселесине байланышкан суроолору дагы арбын. Орки тилектештик автобусунун келгенибиз чындыгында бизге жакшы жолгоо болуп атат. Муга чейин жанагы ар кандай суроолор менен юристтерге госреестре дегендей кайрылган адамдарга бизге келчү. Өтө чоң маселелер менен келчү да. Анан азыр бу жакка келгенде биз аябай мындай сүйүнүп турабыз. Мындай дагы ушул маселелер боюнча көп адамдар кайрылат. Ушул тилектештик автобус менен дагы келип турса экен деген тилектебиз. Жарандардын укуктук сабаттуулугун арттыруу жана коргоо максатында уюшулган тилектештик автобусунун айылдарды кыдырышы тургундардын бир топ маселесин жеринен чечип алууга өбөлгө болду. Ушундайды такай келип турса жакшы. Хотя 2 айдан келип турса, ушудан нарынга жетпегендер бар, бара албагандар бар. Колун жактагандай бар. Мен чыга алмабыз, нарынга бара алмабыз. Ушудан чечип алдым маселемди. Тилектештик автобусунун сапары эртең Нарын районунун Аккудук, Эмгектала айылдарында улантылып, андан соң Актала жана Жумгал райондорунда жыйынтыкталмакчы. 21-июнда башталган кербен 7-июлда соңуна чыгып, облустун бардык райондору камтылган. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми.